Архитекторлар Фрунзе электрондук тиркемесин иштеп чыгышты. Ал Бишкек шаарындагы көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Жакын арада шаар тургундарына колдонууга уруксат берилет. Анда жашоочулар унааларын туура эмес токтоткондорду, мыйзамсыз курулуштарды, убагында тазаланбаган таштандылардын сүрөттөрүн тартып, порталга жүктөй алышат. Ага ылайык көйгөй кайсы жерде экени дагы көрсөтүп, тиешелүү кызматтардан чара көрүүнү сурана алышат. Каттар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын электрондук почталарына жөнөтүлүп турат. Мы провели опрос в социальных сетях. Биз социалдык тармактарда сурамжылоо жүргүздүк. Негизинен биздин жарандарды тынчсыздандырган нерсе экология маселеси болду. Кыш оор болуп, кара түтүн кетпей тургундарга терс таасирин тийгизди. Ошондой эле жолдор, андагы тыгындар, унаа токтотуучу жайлар сыяктуу суроолор бар. Мындан тышкары мектептердеги орундардын жетишсиздиги маселеси да көтөрүлүп келет. Мындан улам биз тегерек столго чогулдук. Россиядан атайын эксперттер келишкен. Алар аталган көйгөйлөрдү чечүү жолдорун айтып берүү үчүн чакырылган. Россиядан келген адистер калааны кыдырып көрүшкөн, бирок шаардын четиндеги конуштарга барышкан эмес. Борбордуу көчөлөрдөгү негизги көйгөйлөр жолдогу тыгындар жана тротуарлардын тардыгы экенине токтолушту. Ошол эле убакта калаанын өсүп өнүгө турган потенциалы жогору экенин белгилешти. Наши города Шаардын өсүү өнүгүшү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Жолдо бара жатып көптөгөн билим берүү жайларын көрдүм. Бул албетте мени таң калтырды. Билим берүү бул өнүгүүнүн маанилүү флагманы. Биздин шаарлар постсоветтик деп аталган мурас болуп саналат. Туура колдонуу керек. Бирок ар кайсысы жерге илинген баннерлер калаанын көркүн бузуп турат экен. Аларды алып салуу керек. Ошондо шаар кооз болот. Тегерек столдун жүрүшүндө борбор калаанын көчөлөрү караңгы экени айтылып, калааны өнүктүрүүдө жарыктандыруу маселесин дагы колго алуу керектиги белгиленди. Жарандык активисттердин айтымында шаардыктар калаанын көйгөйлөрүн чечүүдө четте калбаш керек. Борбордо көп кабаттуу үйлөр салынышы үчүн эски тамдар түрттүрүлүшү кажет. Аны менен катар жашылдандыруу ишин колго алуу зарыл экени кошумчаланды. Проект детальной планировки должен предусматривать. Деталдуу пландын долбоору болушу керек. Анда зоналаштыруу кажет. Бирок эң маанилүүсү имараттардын тыгыздыгы жашылдандыруу каралбай калган. 21-кылым баары кооз, ыңгайлуу болуш керектигин түшүнүп турам. Бирок үйлөр курулгандан кийин көп кабаттуу турак жайдын айланасында жашыл зона, балдар ойноочу аянтча, тротуарлар каралбай келет. Бетон менен курулган имараттар бар. Мисалы, бир чоң эне өзүнүн кичинекей үйүнүн ордуна көп кабаттуу үй курулгандыгын көрсө, ал кабатыр боло баштайт. Жер үйлөрдүн жанында көп кабаттуу үйлөрдү салууга мыйзам жол бербейт. Бирок кээ бир учурларда документ жасатып алып, турак жай комплекстерин салган учурлар бар. Чар жайыт курулуш жүргөндөн улам инфраструктура бузулуп, анын айынан шамал өтпөй аба тазаланбайт. Ушундан улам Бишкекти кышында кара түтүн каптап, кир шаарлардын ичинен биринчиликти бербей келет. Мындан сырткары былтыр жайда калаа сууга жетпей бозорду. Суу тартыштыгынан, ирригациялык системанын бузулганынан улам бактар саргайып, куурап калды. Дал ушул көйгөйлөрдү бүгүн тегерек столдун катышуучулары картага түшүрүп, чечүү жолдорун талкуулашты. Рахат Жаныбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.